Бүгін видеоны өтө мындай необычный баштайын деп турам. Кандай десеңиздер, туугандар, карагылачы, сакал мурут өсүп жумоңк болоюн деп калыпмын. Жумоңкту биздикилер жакшы түшүнөт. Так, билесиздер, мен постоянно эле могул Файза чайкананын жанындагы барбершоп Ханга келип, Умар деген инемин ушундай чачтар ачканасында чач сакалымы алдырып кетем постоянно. Бул жерде 490дон башталат. Стрижкасы, ошондон баштап 2900гө чейин туугандар. Маскасы бар, массажы бар, чач сакал мурут кыскасы бүт бардыгын на высшем уровне берет. Туугандар, карагылачы, сонун кылып жашартып койдуңар. Сакалдардын чегелерин тегиздеп, массаждарды кылып, телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Мынакей барбершоп Ханга келе бересиңер. Так, мынакей туугандар, буюрса чач сакалды кыскартып, красавчик, огурчик болуп чыктык. Өткөнкү видеодо айта кеткен туугандар. Эгерде кимде ким ат салышам десе, пожалуйста, ол Мерс эки объем, полный привод, Stage 1 дизельный двигатель болсо дагы көптөгөн списокто айткан туугандар, аларды жөн эле алып коет да. Запросто элечи. Маризолор просто отдыхает. Макул, эгерде жарышабыз десе жок дебейм. Просто жакшы бир жер табыш керек болот. Туш келгенде жерде жарышкан өтө опасный болот. Туугандар бир чети билесиңер, штраф келет, башка болот. Эгерде бир нерсе болсо ким жаман, ургаз жаман болот да туугандар. Ошон үчүн бүгүн атайын жолго чыктым. Аэропорт Жукова жакта Быкова деген жерде атайын трек бар экен, жарыша турганчы. Ошол жерге барып, бир канча болот, эмне болот, кандай ал жакка кирсе болот, ошол жөнүндө бир маалымат билип туруп, анан кийин сториске болбосо шортско бөлүшөм, видеону да чыгарам. Ошол жакка барып туугандар, плюс-минус 200-230 аттын күчү бар машиналар менен, пожалуйста, любойуңар комментарийге жаза бергиле. Буюрса ал жакты билгенден кийин бүт барыңар менен чисто для интереса туугандар, кайсыл машина кандай экен. Именно мына Mercedes ушундай дизельный полноприводныйлар менен бир нормальный бир гонкада жок экен, жанагында эмне деп коет, обзорда жок экен, кыскасычы. Барып, көрүп, тартып, буюрса сонун бир ошого окшогон видеолорду чыгарып, көргөзөбүз дегиле кайсыл машинанын күчү кандай экен туугандар. Андыктан кеттик Быковага барып, бир көрөлү дегиле ситуация кандай болот, дегиле кандай гонкаларды кантип кылса болот туугандар. Эгерде жакшы маалымат болуп калса, жакшы. Эми жанагынтип барып, бош убактарда барып, гонка кылып, чисто для интерес кайсы машина кандай экенчи туугандар. Ушундай кеттик анда. Азыр таксопарк Карситиге келдим. Өтө сонун акцияларды кылып, машиналарды туугандар өтө арзан берип атты. Баларын айта кетсем, москвичтерди 2000 рубльдан берип атты. Убактылуу эмес, пока что ушул эле ценовойдон калат деди туугандар. Комфорт плюстар экситтерди 2300 рубльдан берет экен туугандар. Карагыла, экситтер мондо турат. Накопительный депозиттери 25 миңге чейин чогулат дейт, күнүнө 200 рубльдан туугандар. Башында эч кандай акча бербейсиңер. Ошого кошулуп туугандар, айына 3 күн выходной менен экен ишөө. Биринчи күнүңөр, бир жумадан кийин дагы бир выходной, андан дальше плюс дагы 10% скидка кылып берет экен туугандар. Өтө жакшы ба. Азыр данный момент бир 100дөй машина бар экен туугандар. Бул жерде машиналар выкупкада берилип аттыр. Выкупкадагы без первоначальный взнос. Келсеңиздер, любой каалаган машинаңарды выкупка алып кетсеңиздер дагы болот туугандар. Комфорт плюс. Машиналардын бааларына келе турган болсок, 3 жылга айына 104 миңден экен, 60 миң пробегтен ашкан машина туугандар. Без пробегтери плюс-минус 3-4 миң разницасы бар экен. Эгерде бул жерде Pro Max'га катышам десеңиздер, бул жерге келгенден кийин могул анкетада жазылып турган суроолорго жооп берип, могул жерге данныйларыңыздарды калтырсаңар, момда сонун купон берет, астында чайкана бар экен. О купонду көтөрүп барып, бесплатный каалаган тамагыңарды алып жеп кетсеңиздер дагы болот экен туугандар. Ушундай, кеттик анда видеону дальше уланталы. Так, мынакей гонка Быкова деп жаздым эле, открыто до 18 часов, саат 6га чейин иштейт экен. Ехать 2 часа деп көргөзөт, бирок
Аэропорт Жукованын ылдыйрагында экен. Атайын трек ушундай жер бар экен да, түз жерчи. Чисто для интереса барып көрөлүчү. Бүгүн тем более погода жакшы. Жамгыр эле жаабай турса, буйруса барсак, эгерде ачык болсо жакшы гонкаларды көрсөк керек деп анда. Кеттик анда. 1 саат 50 мүнөт көргөзүп атат. Так, передний тонировка ким кандай карайт билбейм туугандар. 50-лүк бастырып койдум. Бирок 50-лүк бир аз светлый болуп калат экен. 50-лүк бир аз светлый болуп калат экен. Ладно, жакпаса дагы бир неме кылабыз. Аркаларын дагы караңгылатып койдум ушундай. Анакей бизнести көрдүңөрбү, бизнести. Да, бизнес. Салам алейкум. Сытыщи есть дачи? Есть шоколадный? Или обычный? Что за камера, брат? Чего? Камера это. Да, камера. Первый раз такой парень видел. А это регистратор? А, регистратор. Я похож на видеокамеру. Ну и видеокамера заодно. Все, брат. Удачи вам. Удачи. Пробкада бекер турбай, мороженое жей кетти экен. Жыяндар келтирет бизнести. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нормально 100 рубльга мондай шоколадный мороженое берет экен. А так беркинде 100 рубльга стаканчик берип койчулар. Каттык ичин жесең муз. Тонировкалатып койдум эле. Ичи салкын болуп, сонун болуп калды. Караңгы болуп өзүнчө да. Бисмилля. Так, полигонго жетейин деп калдым, 44 мүнөт калды. Гоночный полигонгочу. Көрөлүчү. Короче, шоколадный. Шоколадный деле түшөтпөйт коёлки. Буну эмне жанагындай жидкий азотто тоңдуруп койгонбу? Брекетмен, тем более буну 1 саат жейт окшойм мен, короче. Ладно, короче, пулуна жараша да любой нерсе. Люберце жак өрүп эле калган экен, пробка болупчу. Аз да 20 мүнөттө жетем. 6га чейин ачык болот экен өзүчө. Жарым саат болсо да хотя бы анын-мунуларын сурап билип алайын деп атпаймынбы? Так, Люберце, бензин 95-56 рубль экен. Короче, шундай поселок. Бул жакта бүт новостройкалар болуп атат. Так, 95-56-55 рубль экен. 92-лер 49 рубль экен. Солярка 63-61 рубль экен. Кыргызстанда кандай болду экен? АЗС'тин багасы кандай болду экен? Кыргызстанга эгерде билгендер болсо бир жазып койсоңор, интересно болот эле. Дегиле арзандадыбы же кымбаттадыбы, эмне болуп атат дегендейчи. Sen jaralып мен үчүн
Так, азыр келдим. Лого парк Быкова дейт. Азыр барып сурап көрөйүнчү, бизге кантип аяка кирсек болот депчи. Короче, азыр келип сурадым. Ол жерде охранниктерден сурасам, булардын горячий линиясына чалып, атайын бир код берет экен, заранее-чы. Кодду келип, могул жерге охранниктерге айтса, анан киргизет экен. Мен азыр горячий линиясына чалышым керек экен. Успейт этемби, азыр көрөйүнчү. Азыр, короче, чалып билдим туугандар. Быковадагы драг рейсингке мындай эле кириш вообще-то мындай нереальный экен да. Ачык эле мындай. Бизге окшогон карапайым калккачы. Короче, эгерде бир машина, например, мен машинем деп коелу. Эгерде кирип катышам дей турган болсо, тем более меники неме болгон үчүн, разгон даста 7 секунд болгон үчүн эң эле мындай слабый машиналардын катарына кирип катышып 5 этап болот экен. Немеси гонка 5 этап болот экен. Бир эле машинеге 70 миң дейт, короче. Бир эле машинеге 70 миң дейт. А просто келип көргөнү туугандар 2 миң, 2,5 миңден жогору экен билеттеричи. Сайтына кирип карап турса болот экен. Эми жанагындай, вау, шикарный машинаны көрөм десе, келип көрүп дагы мындай вообще мындай страшный машинаны келип көрүп кетсе болот экен туугандар. 2 миң, 2,5 миң ар кандай экен, смотря кайсыл местада кандай, ошондой туугандар. А эгерде көп машина болуп келип, какой-то бир күн организовать этип келип кылабыз дей турган болсо, 10 машинеге, короче, 10 машинеге 150 миңден башталат экен. 10 машинеге 150 миңден башталат экен. Ошондо 6 саатка 150 миң экен туугандар. Тоже нереально да, мисалы үчүн 10 бала келип 6 саат гонка кылып, ар бирине 10 бала келсе дагы ар бирине 16 миңден туура келип калабы? Эгерде кылам дей тургандар болсочу. 16 миңден туура келгенде эле 6 саатта полный бак куюп келсең деле тынчтасың. Но менимче бир 2 саат, 3 саат деле момундай болосуңбу дейм да. Еще 16 миңден каждыйына вообще не стоит бу дейм да. Короче, келип көрүп кетсе болот экен, бирок мына катышыш нереальный кымбат экен туугандар. 70 миң жанагындай байлар эле өзүнүн машинесин тюнинг кылып, башка кылып, келип эле катышып неме кылбаса, бизге окшогон карапайымга, короче, мындайча айтканда не стоит экен. Ну, келип көрүп кетсе болот экен, конечно. Но бир күнү келем туугандар. 26 май күнү бул жерде драг рейсинг болуп неме болот деди. Мировой какой-то бир российский машиналар ошондой болот экен. Жакшы местасынан алып 2-3 күнгө келип, страшный машиналарды келип көрүп кетиш керек экен туугандар. Ошондой бир 2-3 сааттай убакыт коротуп келдим. Бул жерде тем более мындай постоянно эле иштей бербейт экен. Атайын өздөрү мындай бир время коюп, ошол числогочу, ошол күндөрү гана гонка болот экен туугандар. Буюрса 20 канчанчы майда, ну, кийинки неделяда болот деди. 5-күндөн воскресеньяга чейин туугандар. Келип көрсөңүздөр, билеттердин сайтына кирип көрсө болот экен. Ушундай кеттик эми Москвага. Бүгүн машинени авторуска алып барып, жанагы стендке алып чыгып, атайын жанагынтип текшерип көрүш керек болду да. Тыгыраганы билбейм, каягынан чыгып атат. Вроде бүт бар жок эле жакшы. Эми жана кол менен көргөндө, конечно, жакшы боло берет. Алып барып стендке текшертип көрөйүнчү. Немнеси кетти экен, конкретно көргөзүп албасам, а то жүрөгү ойуп атат да. Так, авторуска келдим азыр туугандар. Машинаны мындай токтоттум, кирип көрөйүнчү азыр. Диагностика ходовойлору канчалар экенин бир сурайлы. Так, как обычно, бүт бардык немелерин, накладнойлорун толтуруп берди. 800 рубль болот дейт осмотр. 800 рубль. Билбейм, бирок стендине мен айттым, стендине текшергиле. Биз жөн текшерип көрдүк, жакшы билинбейт десем, если понадобится, стендке коебуз деп атат. Так, тонировка менен машина ондай көрүнүп атат, но 50-й не особо жакшы көрүнбөйт экен, короче. Азыр бир 10 машина бар дейт, бүтө туралычы. А ближе заезжайте. Что там, полоскать будет? Что? Полоскать будет, что ли? Заработало. Понял. Так, иштерим анда умный мойкаларды коюп койгон, билесиңер. А вот
Сами попробуйте. Понял, вот вдвоем Ага. больше. Чувствуете, да? То есть он вообще не должно, да, вообще не двигаться? Не должно, вот здесь такого нет. Вот сейчас потрогать, здесь вообще нет, видишь? Ну, рычаг вот этот. Часто вот этот выходит. Эти задние. Так, то есть меняется вот это все? Ну, рычаг, да, целиком. Здесь шаровый неразбор. Ага. Брейки вот есть. Слышите, да? Ага. Это сам вал брейки рулевой. Что здесь нет такого. Ага. Да, прям. Но это редко, когда кто замечает, ну, на дороге. Когда сильнее начинает, и на кочках начинает такой. Да, я чувствую прямо. Такой тоже есть, да, звук? Да, Звук. звук есть. Просто непонятно, откуда выходит, короче. Это рейка, вот она. Вот. Звонкий такой. Ага. А Понятно. этот отсюда вот такой, немножко глуховатый должен быть. Вот. Да, вот как будто на пластик ударяется, вот такой звук. Вот такой. Так, а сзади? Так, все, туғандар, өзіңер көргендей эле, короче, рулевой рейка менен. Рулевой рейканын каткан жеринде какой-то втулкасы болот окшойт, кадимкидей мына астынан урса тыкылдап үн чыгып атат да. И могул жагындагы, оң жагындагы рычагынын поезу келипти. Именно шаровой. Так, тааныш балдар бар. Айтып көрөйүн, канча болот заменасы, акчасы канча болот, заказ кылса канчада келет көрөлүчү. Так, азыр келип, офис жака келип, туугандар, жанагы Мерстин рулевой рейкасын эгерде ремонт кылдырбай эле жөн эле алмаштырса канча болот деп запчасть саткан бала бар эле. Ошондон чисто мындай для интерес кылып көрдүм да. Жанагы рычагы го ладно 6000ден башталып 25000ге чейин экен. Шаровой нар жак бер жагы полный комплект жанагындай алмашат экен. Рулевой рейкасы болсочу туугандар 300 000 турат экен. Ёлки, эмне деген акча, ёлки, ал деген бир Соляристин жарым акчасы го, ёлки монгорагла. Рулевой рейка дейт, стоит дейт 300 000 рублей дейт. Элестет тасаңар 300 000 рублей. Өзүмчө сыр бербей, окей, спасибо деп коесуң анан кийинче. Ушундай туугандар, Мерс жанагындай иномарка алсаңар жакшылап ойлонуп, нар жак бер жагын карап, аларда жакшы жанагындай автоподборлорго көргөзүп, ходовой, мадовой, рулевойлорунчу. Бир аз акчага кошулуп, кымбатыраак болсо дагы жакшыраагын ала бериш керек экен да. Мына мен мингенден бери уже 1,5 жыл өттү, ровно 1,5 жыл өттү туугандар. Дагы буйруса 1,5 жыл төлөмө калды, билесиңер, 160 000ден айына төлөйм. 160 000ден айына төлөйм. Буну 3 жылга чыккан, 5 700 000 болгон, общий баасы куп болуп атыпчы. Бирок комплектациясы жакшы, нар жак бер жак. Мен мингенден бери, мисалы үчүн, бир эле ошо багажниктен гана крышкасы кышта тоңуп калып, иштебей калып, замокторун алмаштыргам. А так ошондон бери артка 2 амортизаторун алмаштырдым. И мынаки 1,5 жыл дегенде почти канча миң жүрдүм мен. Алгандан бери ашкарайынчы. Пробег 131 000 болду туугандар. 131 000. Мен алганда 50 чем-то эле. 80 000 жүрүпмүн да. Мен алгандан бери 80 000 жүрүпмүн. ТОсу вовремя, башкалары вовремя бүтүп бары жакшы. Ошол эми ошо рулевой рейкасында люфт болуп калыптыр. Мындай кылганда ремонт кылса болот дейт. Эми көрөбүз андагы интернеттен ар жак бер жактан караштырып көрөбүз. Рычагы деле эми более-менее эле. Мисалы үчүн 6000ден 8 средний бир 10 000га алып салып койсо деле жакшы эле чыдайт экен да. Мисалы жакшысы алып койсо жакшы эле чыдайт экен туугандар. Ошондой туугандар. Так что жакшылап ойлонуп, жакшылап карап алгыла. А так мен лично бул Мерске мындай не жалуюсь да. Мага попал болгонуначы. Мен довольныймын личноч. Башка жер эч кандай жанагы личный проблема көргөзгөн жок. Колдон келишинче эле эзип айдап атам. Колдон келишинче нар жак бер жагын жасатып атам дегенде ушундай туугандар. Ийгилик барыңыздар. Эми видеодо көрүшкөнчө.